Assalamualaikum урматтуу жерлештер, амансыздарбы? Барыңыздарга чет-чет убактылуу иштеп жүргөн юрт туугандардын атынан, жора жолдоштордун атынан, бул кыздарыңыздардын атынан чоң салам. Урматтуу жерлештер, бүгүн биз бул жерге чогулган себеби Москвадагы кайдыгер эмес жарандар чогулуп, ушул биздин Кыргызстанда болуп жаткан конституцияга каршы баарыбыз чогулуп, өз ой пикирлерибизди алмашып отурабыз. Ошондуктан мен суранып кетер элем, Кыргызстанда кечегиде шайлоодо барыңыздар дейм, кандай бир бөлүк Садыр Жапаров деп колдоду, башка деп колдоду. Эми баарына кириштиңиздер. Сураныч Кыргызстандын алдыга кетип аткан жолуна кийилишип, ал менен ойношуп, көрүнгөн өнөрдү кыла бербеңиздер. Бул баары эртең 11 апрелде Кудай буйруза чыгат деп атат. Ошого баарыңыздарды каршы, бул конституцияга каршы добуш бериңиздерди суранып кетем. Себеби ал нерсе именно мен башка эч нерсени билбейм. Бир нерсени билем, бул мыногу элдин канын соргон 120 депутат менен бул болбош керек. Мен жеке оюмда ушул жердеги жарандар, кайдыгер эмес жарандар чогулуп, ошонун жыйынтыгына келген себеби да ушул. Бул мыйзам келеби, конституция келеби, баары кандай болбосун 7-чи акырылыштын депутаттары менен, мыйзамдуу депутаттар менен талкууланыш керек, элдик талкууга ошондо чыгыш керек. А эгер жок, бунун баарын эрте өткүзөм дейт турган болсо, мен Садыр Жапаровго да, Ташиевке да кардым. Өткүзө бериң, элдик талкууга да чыгарбай эле коюң муну. Чыгарып, элдин башынан ал жерде бул эл чогулду, бул эл чогулду, анан элдин атынан мындай болду деген сөз токтотуш керек. Болбосо чыгардым деп эле бардым өткүзсөм, буну мажбурлап өткүзөм деп атат. Бирок Садыр Жапаров дагы, Ташиев дагы, Талант Мамытов дагы бир нерсени унутуп калды. Кыргызстандын тарыхында мындай болгон эмес, Кыргыздын каны башка. Буну баары ойлошуп атат. Башка мамлекетте ушундай бийлик базып алып, депутаттар чуркатып жүрүп иштетет, баардык эл башчысын унутуп калат деп. Жок, Кыргыздын каны башка. Ал нерсени адаштырбаш керек. Ошондуктан мен кайра айтып кетем, урматтуу жерлештер, урматтуу тууган урук, кол кошуна, досторум, силерден сураныч, Кыргызстандын жолу, бул конституция деген Кыргызстандын жолу, келечектеги жолу. Ошол жолго кенде силерден суранып кетерим, кайдыгер карабаңыздар, баарыңыздар ушул конституцияга каршы добуш бериңиздерге чакырып кетем. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. 11 апрелде боло турган референдумга каршы добуш беришиңиздерди биз Москвада убактылуу иштеп жүргөн жарандар суранабыз. 11 апрелде боло турган референдумга каршы добуш беришиңиздерди өтө көп суранабыз. Assalamu alaikum Kırgız elim. Biz vaktulu Moskva şahrında işlep жүргөн жердештер кайрылабыз. 11 апрель günü өтүп жаткан референдумга каршы добуш беришиңизди суранабыз. Ошондуктан келечекти бир карап туруп, анан кийин добуш беришиңизди суранабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мына жогоруда мекендештер айтып кеткендей, улуттун келечегин, мамлекеттин эртеңки күнүн жоготуп албайлы десеңиздер, Конституциянын жаңы долбооруна каршы добуш бериңиздер. Биз сиздерден ушуну суранабыз. Мозги им надо поменять, а не Конституцию. Мозги им надо поменять, а не Конституцию. Мозги им надо поменять, а не Конституцию.